Мен Алмаз Ахунжановичке очки бердим. Бул эмне болгон очки деп депутаттар сурап жатат. Бул очки мындан 1,5 ай мурда фракциянын көчмө жыйыны болуп Кумторго барганбыз. Ошол Кумторго барганда очки берген. Ошол очкини мен кайтарып коюуну туура көрдүм. Бул мамлекеттин акчасына алынган очки. Бул Теңиз Бөлтүрүктүн чөнтөгүнөн бир тиын кеткен эмес. Ошон үчүн очкини кайтарып коюуну чечтим. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, очкини бердим. Сизден сураныч кичипейилдикке Теңиз Бөлтүрүккө берип коюңуз, пусть он на место положит. А то дагы бул очкини да чыгымдап салбасын. Урматтуу кесиптештер, мен депутат болом деп абдан көп чуркадым. Бирок тагдыр насип экен, депутат болуп шайланбай 15-20 жылда жүрүп калдым. Кээ бир белгисиз, белгилүү себептер менен депутат болбой шайланбай жүрдүм. Мына Аллах Таалам насип кылган экен, депутат болуп шайландым. Депутат болуп шайланыш абдан кыйын экен. Бирок депутат болуп иштеш андан да оор экен. Элдин жүгүн тартыш, эл менен чогуу болуш, эл менен бирге болуш абдан кыйын экен. Мен ошону, урматтуу кесиптештер, өзүмдү мынакей жон терим менен сездим. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты. Бийликтин кемчиликтери болсо, эгер бийлик начар иштеп атса, далил менен айткыла деди. Урматтуу кесиптештер, мынакей Теңиз Бөлтүрүк боюнча далил менен бойдон айттым мен. Далилдин негизинде айттым. Азыр убакытты кетирип мен кайталабайын. Бирок бул абдан көп сумма, урматтуу кесиптештер. Бир айда 10 миллион сом деген эмне деген акча? Эмне деген акча? Бир жылда 120 миллион сом. Ошол учкунда эле отура бербейт беле? Ал мамлекеттик ишкана. Ошол төлөнгөн акчалар, аренда акчалар кайтып дивиденд болуп биздин мамлекетибиздин чөнтөгүбүзгө түшөт. Чөнтөгүнө түшөт. Азыркы 10 миллион долларын тереге төлөнгөн бир айлык акча бул башка бизнесмендин чөнтөгүнө түшөт. Эгер ушундай эле современный зданияда отургусу келсе, ошол учкунда отуруп туруп, ошол кеткен акчага 2 айлык аренда ижара акчага зын кыйган офис курса болот. Ошону, урматтуу кесиптештер, бардыгыбыз бирге, бул менин эле ыйлап ызылдап айтканым эмес, урматтуу саналаштар, урматтуу бир туугандар, бул элдин акчасы. Элдин акчасын үнөмдөш керек. Казынаны толтуруш керек. Биз наоборот үнөмдөштүн ордуна чачып жок кылып атабыз. Мына өткөндө мен Акылбек Үсөнбекович менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Урматтуу депутаттарга жеткирип коеюн деп чечтим. Биз мына быйылкы жылы 203 миллион доллар тышкы карызды төлөп турбуз. Эмки жылы 284 миллион. Андан кийинки жылы 300 миллион. Эгер ушундай акчаны оңго солго чачып отурсак, үнөмдөсөк, урматтуу депутаттар, биз төлөй албай калабыз карызды.